Думали, что, может быть, сливу какую-то. Бишкек шаарынын тургуну Ольга Крылова келерки жылдары чакан жер тилкесинен түшүм алуу үчүн атайын чарбага кайрылып отурат. Көчөттөрдүн көптөгөн түрлөрүн көрүп тандап жатат. Хотели сливу посмотреть или, возможно... Шаардын борбордук бөлүгүндө жер тамда жашайбыз. 4 сотук жерибизди бош койбой жаңы көчөт эгели дедик. Түшүмдү мол бере турган кара өрүк алмурут өстүргүбүз келет. Көчөттөр сапаттуу экени көрүнүп турат, бирок баасы да ага жараша кымбатыраак экен. Борбор калаадагы чарбадан бакча өсүмдүктөрүнүн ондогон түрлөрүн табууга болот. Сапаттуу көчөттөрдүн тамырлары Азербайжан, Дания, Сербия, Босния жана Герцеговина өлкөлөрүнөн алып келинет. Бизде алма, коконгиляс, алмурут, слива, кара өрүк, малина, смородина, клубника. Ошол сортторун чыгарып атабыз өзүбүз. Кайсыга басым жасап? Бүгүнкү күндө коконгилястын ВСЛ-2 тамыры. Ошо тамырга көп басым жасап атат. Себеби дегенде алар 2-нчи жылдан эле практика көзгөндөй сигнальный урожайларын берип, 4-нчү жылга коммерческий урожай кирип атат. Бүгүнкү күндө бизде чарбабызда карлик жана полукарликтин алма семечковая культура анын 6 сортторун өндүрүп чыгарып атабыз. Коконгиляс дандектүүлөрдүн 6 сортун чыгарабыз. 6 сорттогу түрлөрүн чыгарабыз да. Бүт баары интенсивный тамырларда. Аны сиздер өзүңөр чыгарасыздар. Бүгүнкү күндө тамырларды инвентор лабораториялардан алып келебиз. Аны бул жерге кыйыштырганды кыйыштырабыз, кыйыштырбаганды көбөйткөнгө коебуз. Бул маточный полялар болот, ошолорго закладка кылабыз. Көчөттү даярдоо оңой иш эмес. Чарбага таандык жер тилкесинде жумушчулар тынбай иш алып барып жатат. В этом году начали с 3 февраля. Жумуштарды 3 февралда баштаганбыз. Кийинки кышка чейин талыкпай эмгектенебиз. Себеби көчөт сурагандар көп. Азыр 15 адам иштеп жатабыз. Кээде 30 жумушчу керек болот. Учурда алма, алмурут жана алчанын көчөттөрү даярдалууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына таянсак, жалпы өлкө боюнча көчөт даярдоого адистешкен 10 ири чарба бар. Алар жаз мезгилине карата мөмө дарактуу, бадалдуу жана жемиштин 2,5 миллиондон ашык көчөтүн даярдаганы турат. Мындан сырткары чет өлкөлөрдөн да миллиондон ашык көчөт алып келинет. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.